Разрешение менен киришиңер керек. Бар. Тийишле. Токтоп туруң. Жаш балдар жеп атабы? Орун каяктан жугат деп ойлойсуз? Көрдүк уже. Бардыгын алып келсин. Бардыгыга барат дагы, бардыгы бай. Суроогун коюп барган алып келсин. Сиз өзүңүздү биринчи тааныштырбай эле мен Жок, сиздерден мына сурап атам да, сиздер кайсы мыйзам? Урба мен, урба не урба? Менин ишим боло экен. Сен ушул балдарды кагазын көрсөтчү. Не көрсөтчү? Бардыга көрсөтчү. Мен көрсөт. Баткенимди ар бир жанга мактанам. Айтып бүткөз тарыхымды айтамын. Баткенимди эч качан унутпастан. Баткениме кызмат кылам ар дайым. Саламатсыздарбы, урматтуу Атмагат каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктарым, амансыздарбы? Бүгүн 15 март 2022 жыл Баткен шаарындагы Жоомарт Токумбаев атындагы орто мектебиндеги балдарыбыз кандай азык-түлүк жеп жатат? Ата-энелерден кайрылуу түшкөн, ошол ата-энелердин кайрылуусун четке какпай, тартууга көбүнчө тоскоолдук жаратты. Кампа башчысы директор өзү дагы ошону тиешелүү жетекчилер көзөмөлдөп койсоңуздар. Светті камерада. Директордун разрешениясы. Директордун саны чоң келет. Гаронодан рұқсат аламыз. Гаронодан рұқсат керегі жоқ. Бұл қайсы шығады? Директорды чакырып жауап бермеген. Сіз айтқан директорды. Мен айтпаймын. Силер өзүңөр разрешение менен киришиңер керек. Бар. Тийишле. Токтоп туруң. Мына көрдүңүздөр, бул жерде жаш балдар тамактанып атат. Бул кытайский каяктан чыккан? Бул каяктан чыккан? Кайсы цехтан? Ашу өзүмдүн цехимден да. Балдар чыккыла. Тур. Кана цехиңиз сертификатын берин. Мына тортор кана мына качан койдуң бу? Жок, силер чыккыла беринчи. Мени чыгарып укугуңуз жок. Жок, директордун разрешениясыз кирбейсиңер силер. Чык. Мени тукпан. Кармабам мен. Мени кармабам дейт. Чык. Мени тукпан. Качан? Ким директорга? Жана тукты халат бул ашкан эмес, өзү халат кийбей. Өзү кийбей. Өзү маска такпайбы, халат кийбейби? Ана жерде жатат. Пистолар караң, жерде жатат. Бар азыр. Самсалар жерде жатат. Жерде жатат. Мына. Азыр могу жакка туруп кел. Жок, өтпөй. Жок, өтпөй. Бул жактан көрсөтөйүн. Беттер ачык, ушул жерде балдар тамактанат. Бети ачык, качан даярдалган белгисиз. Жазылган
жауап беріңіз. Жазылған емес. Еш жерінде жоқ. Мына жерде жатады. Бері. Бұл чара жуылған емес. Кел. Чараны көріп отырсыздар? Чараны жуып ана салыш керек. Мына көріп отырсыздар? Келбе? Сырты да келбе? Жаш балдар жеп атады? Ору қаяқтан жығады деп ойлайсыз? Чараның ахуалы. Мен сізге өткенде келгем, туралы. Ескертілген. Ескертілсе неге атқарылбайды? Неге атқарылбайды? Неге атқарылбайды? Эми азыр эле келди эле да булар, азыр мен аны жайлап. Азыр келеби, кече келеби, мен чакамын жок. Эшканда сиздерде алышат жок, акчасын алып. Мен сразу алып кетсем бардым. Раз сурогу жокпу? Сурогу жок, эч биринде сурогу жок. Сен сатуусуң. Бул жерде турат. Жерде турган көрдүңүздөр. Всё. Атрасыңды чакырдагы бардым деп. Сурогуну коюп барын алып келсин. Сен алганда сурогуну Турат турасызбы? Коробкадан алгандагы азыр бана едештен үстүнө карасаңыз чаңы. Салфетка бериңиз, ишенбесеңиз алып жок. Ишен көрдүк уже. Бардыгын алып келсин. Бардыгыга бараттагы Маргулбай сурогуну коюп барын алып келсин. Бул буга чейин силерге айтылган. жаш балдарыбыз ушундай кир токту жеп жүрөт. Бул каяктан чыккан? Өзүмдүн цехимде сертификаттуу лабораториясынан уруксат кагазы гана өзүмдүн цехимдики дейм. Менде цехим жок, ушу цехтен деп атат. Мен жалган сүйлөсөм камерада азыр кайра көрсөтөм же. Бетти жаап туруш керек. Бул каерде өндүрүлгөн? Кайсы мамлекеттин өндүрүшү? Балдарга муну составы жазылыш керек. Балдар алып жеп атат. Туура айтат. Бардым туура. Мына келип цехтен келген балаларды тез келип алып кетти. Алып кетсин, сурогуну коюп алып келсин. Mana şu Sen kavga alganda ошондо күндө сөчкөнбүз го биз сени мененчи. Суроктор коюлган эмес деп атат. Батмага келди. Өткөндө айтылган. Алып келсин, сурогуну коюп. Сурок маркировкасы менен келсин деп. Сен карап турган чагда мен сабагыман Маркировкасын келип коюп келсиндер деп атат. Анан эжеке мен сабагым башкарып жо 5 минутка токтоп турсаңыз. мен уже 50 бала ар жакта. Мен завхоздун процентимен. Мен чыгам. Азыр 50 бала окуучу күтүп турат. Бул жакта 200-2000ге жакын бала ууланып атат. Ичине 5 минут көңүлүңүздү буруп койбойсузбу? Ким ууланып? Кандай оорутат да, ооруп жана жерде туруп кайра жерге коюп коюп атат. Уланган жок. Уланбай деп сөз бере аласызбы? Качанга сен ушинтип сазганган ооруп бардыгын жөнүндө муну мен сурогу мен алып Кача келди. ачык бардым да чыгып салдым. Албай sadece betini жабам деп тура. Маркировка коюң деген. Мен цехтен айткан өздөрү келип. Жок, өзүңүзгө мынеге коюп, буга койбой сатып. Канча аренда төлөйсүз? Аренда төлөйсүзбү? Мен төлөбөймүн аренда. Анан? Только сатыкчымын, мен сатып эле Сиз айлык төлөйбү? зарплата алам. Канча төлөйт айлык? Эсмеңизсе. Ояк кухняга тиешелүү. Ояга тиешеңиз жок сиз. Тешеңизбен азыр ал жагадан келебиз. Кандай тиешеңиз бар? Тешем бар? Кайсы сертификатын, кайсы уруксатын негизинде сиз келип текшерип атасыз? Рұқсатым бар. Ошону көрсөткөн Мен ары эме кылсаңыз, мен мыйзам кылсам чакырам. Сиз кимсиз? Өзүңүздү тааныштырың. Сиз кимсиз? Мен кампа башчымын. Сиз өзүңүздү биринчи тааныштырбай эле мен Жок, сиздерден мен сурап атам да, сиздер кайсы мыйзамдын негизинде текшерип атасыздар. Ошону айтам. мен ата-энелерден жалп түшкөн. Жок, ата-энелерден жалп түшкөн болсо сиз мага кагазын алып келиң. Жок, кагазын. Комментарий. Урба деп Камера. Жөнөт Алып тестер. Жок эле. Жок эле кагазын берген. Чакыр. Кол көтөргөнгө акың жок сен. Жок, жалп түшкөн болсо мага алып келбейт ке. Акың жок, бар чык. Ал камера. Албаса не кыласың? Ал, астыргыла салам азыр. Талканга акың жок. Акың жок. Аста камераны сөндүрдү. Чапың. Эшти кудап кара. Мына Силер көрдүңүзбү? кадал бар вообще өзү бетте. Балдар силерге ушундай сатканга акыңар барбы? Жок, мен буякта айткан жокмун. Силер мага жалп кагазын алып кел. Акыңар барбы ушундай сатканга? Жалп кагазын алып Жерде кел. жатат прачкилер. Мыйзамдын чегинде Жерде алып жатат. кел. Жерде балдарды уулатасыздар силер. Чыкпайбыз. Чыкпайбыз. Чыккыла. Чыкпайбыз. Мен сумкам аякта. Ояктан чыккыла. Мен сумкам бар, мен бияктан чыгам. Мана сумкаңарды алгыла. Мен бияктан чыгам. Мен милицияларга окшоп эшиктен кирип тешинен чыкпайм. Ход бияқта, қаш тұршам. Қаш? Мен бияқтан чықпайсың. Неге? Қандай бөліп қылесің сен? Қаш? Чыққыла бияқта. Мен бияқтан шығамын дейм. Мен мисыларға оқшам, ештен кіріп, тешіктен шықпайм. Мен бияқтан
Çık ketkile Men bu yoqdan chiqaman. Chiq. Çık naraqa. Çık. Chiqaman, aql yo'q sen. Aqım var. Aql yo'q. Qana o'tasan. Bu yerda niye o'tishmaysan sen? Sen udastırıyla beti berip çıkar. Atjoni tanishdim. Türk. Men bizni urutasizmi? Turkanga aqlim var. Sizler Sizlar satqanga aqlim Javob var. tushdi dedilar. Javob tushdi. Qana? Men nima dedim? Bak, bilsan chaqir. Men Ma'lum bilsam men kerak yo'q. Garovni chaqir. Yo'q. Garovga chalib turadi. Kendini Qiyg'irma. Qiyg'irma manga. Qiyg'irsan ne qilasan? Ne qilasan? Urasizmi? Bizni erkaklar to'yga urish kerak qo'ldan. Çık. Kat qo'lin. Çık. Tabiratni olib chiqay, hozir qalqalab qo'yaman. Qalqonga aqlim yo'q-da. Siz kimsiz o'zingizni tanishtirib aytasiz? Men qalqalmoqchiman. Qana. O'ch, sen men turibsan. Chiqarganga aqlimiz yo'q qilsam. Javob qo'y. Chiqarganga aqlimiz yo'q. Nima ko'rdingizlar? Chiqlar. Mizon chegida javob berasiz. Mizon chegida. Mizon chegida javob berasiz. Chiqlar. Nima ko'rdingizlar atinilar? Mening ishim bor ekan. Ko'rdingizlar bolalarni qanday ulab жатқанын. Жоқ, Toshkentda улағанды yerda жатadi. Жоқ. Yerda жатadi. Atinilar bilmay. Sen kimsin? Atinilar Sen bilmay. özün tanıştırma. Tanishtirib ruxsat so'raqan ekan. Ruxsat Direktor so'raqan. bosh bo'lib qochib. Qochgan yo'q. Qochib Qo'l salom bor. Sabahda 5 qo'yaver. Chiqarganga aqlim yo'q men. Aqlim yo'q men chiqardim. Kimdir bak. Chiqarganga aqlim yo'q. Yakalım geç. Hey! Yetmişte vermiyor. Ne uğraşasın? Ha? Çık. Xudo aqlingiz bor deng, pul ko'tarmang. Aqım yo'q men. Ana ne? Tutma meni. Aytan. Mening ishim bor. Sen mizam negizida tekshirasan. Aqsınmı? Nega uğraşasın? Aqsınmı? Açmaymayısın mı? Erkek koyun. Kolundan tölke uğruş geletsen. Urug'un yo'q men sizga. Uğraşasın. Ondan jön chiqib Kameranı gör çıkmasak ne uğraşsın mı? Bak. Buna bilim beri oturmağındağı başalamandık. Gördünüzler? Direktör menen kampa başçısı. Qanday korrupsiya işleri qilib o'tadi, tegishli organlar tekshirib bersin. Kameramizni da sindirdi. Hozir bu yoqdagi bir Oshka kompaniyasini antenna qo'yilyaptir. O'shaga kim ruxsat berdi? Anda o'shani barib so'raylik. Men kamerada sirtqari söylashdim. Yo'q, yo'q tartib. Boshqa ishim yo'q. Ne qilas? Men ishim shu. Baldarni Qog'ozini ko'rsat. ne ko'rsat? Baribir ko'rsat. Ne ko'rsatmaysiz? O'g'limdan kelganmisiz? Militsiyani chaqiring. Nima ko'rasizlar? Muallimlarning ahvoli shunday. Ушулардын ден соолугуна байкуш ата-энелер акча берет. Эптеп акча таап берет. Мектепте курсагын табас бирдемке жеп алсын деп. Байкуш ата-энелер үйдө туруп баласы эмне жегенин билбейт. Көрдүңүздөр. Прашкилер жерде жатат. Бети ачык эмес. Антисанитария талапка жооп бербейт. Бул сез эмне иш кылып жатат азыркы күндө? Өткөндө дагы эскерткенбиз. Дагы деле эч кандай жылыш болбоптур. Директору кошо качты. Ак болсо өздөрү туруп бербей, сүйлөп бербей. Кампа башчысы кол көтөрүп бурганга аракет кылды. Камераны сындырды. Бул жерде мына Ошка компаниясынын антеннасы коюлду. Бул канчалык элге пайда, канчалык зыян. Ушунча балдарыбыз бул жерде 9 метр беракта туруп баспайт да жакын жүрөт. Азыр жөнөкөй эле телефон балдарыбызга кандай ден соолукка зыян алып келип атат. Бул күчтүү радиация. Ушуну ким уруксат берди? Биз мектеп директоруна сөзгө тартайык десек, сабагым бар деп кетип калды. Жооп берген жок. Тамак аштарын да текшергенге уруксат берген жок. Балдар кандай тамак жеп атат? Мамлекет тарабынан бөлүнгөн тамак ашка бөлүнгөн акчалар норма берилип жатабы тамак аштар? Менюда кандай тамак жеп жаткан окуучулар кандай жеп жатат? Ошондо тартканга аракет кылдык, бирок киргизбей койду. Бул Ошка компаниясы жанагы антенна. Антенна. Бул өзүңүздөр коюп жаткандан кийин радиациясын билесиздер да, же билбейсиздерби? Канча радиация кандай адамдарга пайда алып келет, же зыян көрөт? Лаборатория бар экен. Айрылсаңар бул жерде жатат. Лабораторияга текшерип радиациясы. Кимге канча зыян алып келет.
Көтөрүп жүргөн могу телефон бар. Жөнөкөй эле телефон. Ооба, өтө зыян алып келет. Бул бар. Шын менен алып келет. А бул жерде балдардын ден соолугун ойлобой, сиздин компания башчыңыз ким? Договор. Бишкектен келген усталар экен, эмне Баткенде уста куруп калыптыр. Ушуну Куралбай Баткендин усталары. Болсо кылбайт. Айткан жок да, билбейт да биздин Баткендин усталары, билбейт да. Ошондо билет. Жок, ушундай иш бар экенин билбейт. Сиз өзүңүз Оштон, сиздер Оштон келдиңиздер, а? Мен бөлгөн жокмун. Жок, аны айтып атпайсың. Бөлгөн жокмун, мен бөлбөйм. Ар кимибиз каяктан жумуш тапсак ошол иштеп атабыз да. Мен бөлбөйм, мен просто айттым, Баткендин усталары жокпу bizde. Жок, ошон үчүн эжекке келип атпайсызбы? Жоктугунан келип атасыздар, а? Ошка компаниясы менен бирге иштейсиздер, бизде договоруңуздар барбы? Мындай эле наемный бизде мамлекет, жанында бизге эле жакшы дейсиз ушу жанында ушу жерде кайет үйдөн бери. Мен вообще бөлдүм мына. Ошондон бери маякка келип атып, мен су жанында монтип жүргөн жыргал дейсиз. Мен бизди да түшүнүп коебуз да. Жок, мен сиздерге эч нерсе Эми просто азыр мен жумушум. келип атасыздар да. Мен үй бүлөм багайын. Компания башчысы ким? Менин башчыңыздар ким? Башчы болгондо меники өзүнчө Жок, сиздерге акча төлөйт да, туурабы? Ким ошол? Фирмаңыздар ким? Жок, фирмаңыздардын аты жөнү бар да. Же билбейсиздерби? Унутуп калыптыр, аты жөнүн билбейт экен. Ушул антеннаны тартып койсоң, бир телефон кандай зыян? Бул целый Баткен областыны радиациядан улай турган антенна. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Исмин өтүрүшүңүз керек. Обедте да мен. Канчадан канчага чейин обед? 12-ден 2-ге чейин. Ой, эмне унча көп? 12-ден 2-ге чейин алынып эмне башкачабы? Сабы жаш кызан башкачабы? 12-ден кана? Баткен шаарынын мэри Бурханов Имамназар Апызович. Баткен шаарынын мэри Шашимби. Бул кабыл алуу да? Не, обедин жазып койбой бул жерге кошо. Обедте же 2 саат болот да. Негизи 12-ден 1-ге чейин обед. Бардык эле жерде. А башка жакта 12:30-дан 1:30-га чейин. 12-ден 2-ге. Бир гана аскер кызматкерлерине 12-ден 2-ге чейин берилген. Аскер кызматкерлерине. Туурабы? Азыр 2-ге чейин. Сен өзүңдү чес берип таныштырбадың го? Чес беришиң керек негизи, туурабы? Же берилбейби? Же эме өзүнүн старшыларга беришим мүмкүн, мен текшерип келген адамдаргачы. Ана бизге карапайым элге бербейсиңерби? Туурабы? Беришиң керек да. Мен көзөмөл башчысы же көзөмөл Карапайым элге эмнеге берем дейт? Карапайым элге да беришиң керек. Мен көзөмөл. Эмнеге келдиңиз эжеке деп беришиң керек да. Званияң эмне? Ефрейт. Контрактыңбы? Ооба, контракт. Каякта? Бойле контракт болсо, сен бул жерде азыр кызмат өтүп атасың, туурабы? Ооба, кызмат алып. Мамлекеттен айлык алып атасың. Аскер кызматкери чес берип. Айтым ойда эмнеге келдиңиз? Эмне суроо? Жок, чес беришиң керек, өзүңдү тааныштырып. Бул жерде өзүңүн тууралуу жазылган эмес. Баткен шаарынын мэриясынын нөмөтчүсү деп эле турат. Фамилия, аты жөнүң ушул жерде жазылган болсо, мен сага кайрылат элем. Жолдош Ефрейтер. Аты жөнүм Ефрейтер Кумарбек уулу Нурбек. Ушунтип айтышың керек эле да. Туурабы? Закондо жазылган, силердин эмеңерде жазылган да. Туурабы? Азыр сиздер көрдүңүздөр, мэрия кызматкерлери Баткен шаарынын мэри Бурханов Имамназар Апызович обед учурунда экен. Азыр замдары деле обед, азыр полный обед да. Анда обедтен келишини күтөбүз ушул жерде. Макул, күтөбүз. Саламатсыздарбы кайрадан? Бул Баткен шаарынын мэринин машинасы. Бул жерге токтотконго болбойт. Токтотуп алган. Биз карапайым эл бул жерге машинасын токтотсо да жок, алыңыз киребеш жерди тосуп жатасыз дейт. Өздөрү мыйзам бузуп жатат, карасаңыздар. Же мэрлерге боло береби, же жетекчилерге боло береби мына. Номерин тартсам. Өздөрү мына эл өтө турган жерге токтотуп алган кеңири. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Өткөндө мен азыр ушуну токтотуп турганга силерге айтып өтөйүн. Бул жерге машинаны токтотконмун. Токтоткондо бул жактан охранник чыгып эле, мына балдар, КППдагы балдар чыгып, эжеке машинаңызды четирээк алып коюңуз, мэр штраф салат. Бизге претензия коет дейт. Эмнеге мен кандай тоскоолдук жаратып атам десем, бул жерден адамдар өтүш керек. Тоскоолдук жаратып атасыз дегенден, место жогунан аяка барып, кайра пешком келген. Өздөрүчү. Мыйзам бузуу жок бул жерде. Өздөрү башынан мэрия мыйзам бузуп атат. Анан элге кантип айта алат? Мыйзам бузба.
мындай ол деп кантип айта алат? Мынакей. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Сиз мэрияда иштейсиздер барыңыздар, а? Сиздерге сурамада токтоп турсаңыздар, 5 минут. Барыңыздар, чөнтүккө кол салбайсыздарбы? Жок, эми кичине эмени да сакташ керек да. Администрация кызматкерисиздер да эмессиздер, туурабы? Эми бул жолу эле чөнтүккө кол салып тура эмес да, тимели камерада. Мен сизге бир суроом бар да. Мен бир тууган Максат акамды билесиз, Жолболбек Максат Токтобаев. Ошол канча жылдан бери жерди өзү карап, өзү эме кылып жүрөт, документке чуркап жүрөт. 6 баланын атасы. Эч жерде иштебейт, аял дагы иштебейт. Балдары окуучу, жаш, эң кичине 8 жашта. Ошону мыйзамсыз бирөөнүн атына башка бирөөгө өткөзүп берипсиз да, кандай мыйзам жол берди? Кайсы документ менен, кайсы менен мен өткөрүп берген жерим жок аны карындашым. Өткөрүп берипсиз бирөөнүн атына? Жанагы ошого өткөрүп берипсиз. Ошонун укасына кабыттагы бир балага өткөрүп берипсиз. Акча төлөптүр, канча миң? Доказать этесиң ба? Ооба, доказать этип берем. Кимден сурайсың? Кана. Мен доказать этип берем. Ошону сиздер кандай мыйзам менен өткөрүп бердиңиздер? Силер биринчи документти такташтырып туруп анан кийин суроо бериң. Жок, ошол жер өтүп кетиптир да азыр. Өткөн жок. Кимге өттү ана? Кимде турат? Жайыттын эсебите. Укаңа да түшүндүрдүм мен. Укаңга. Акам. Акаңа. Сенин укаң колдагы дагы жайыт деп турат. Onu kolдагы дагы жайыт. Канча жылдан бери чуркап жүрөт, өзүңүз билесиз. Мен акча сурапсыздар, акамда бир тыйын акча жок. Менде дагы акча жок. Негизи эле да. Мен мэрия кызматкери, жер адистери. Жер адистери карабайт, жайыт комитети карайт. Жайыт комитети, сиз. Мен жайыт комитетиге мен карабайт. Анан сиз өткөрүп берипсиз да. Мен сизге канча жолу чалдым, алган жоксуз телефонду. Мен өткөрүп берген жокмун деп атам. Мен сага түшүндүрүп атам. Мен сага өткөрүп берген жерим жок деп атам. Анан жайыт качан өткөрүп бересиз анда? Жайыт комитети менен түзсө келишими. Ошолор менен ошолор билет жерди. Мен жайыт комитети мага карабайт. Алар да келген жайыт комитетиге баргызып жөнөткөн. Ошолор чечет. Уже өтүп турган ал жер. Өткөн эмес алар. Жайыт комитети менен бар, жайыт комитеттен сурагыла. Жайыт комитет кайсы жерде? Ушул сурооду жайыт комитетке берди. Жок, кайсы жерде жайыт комитет? Жайыт комитети немеде? Кимде? Зикираев деген бала. Жок, адреси, юридический адреси кайсы жерде? Юридический адреси билбейм. Сиз билбейсизби, мамлекеттик ишкана? Контору монеттерде бетте жок азыр. Азыр кайерде? Убакыт өткөрүп же үйдө отуруп эле өткөрүп берип коёр жерлерде. Кайсы билишиңиз керек да сиз. Ошол адамды тапкан. Жайыт комитети ким, фамилиясы ким, аты жөнү ким? Зикираев Меңдубай. Меңдубай, отчествосу? Икрам. Икрамович? Автовокзалда турат. Автовокзалда турат. Шөттен барып тапсаңар болот. Өзүнүн кабинети жок. Кабинети жок. Мен кабинет билбейсиз. Зикираев ким дедиңиз? Меңдубай. Меңдубай. Ошонун тактагыла, ошонун чечилет. Жөнөн жерге келип мага эме кылбагыла. Мен аны тактаймын, сураймын. Дагы ошентип туруп. Ата бизе келсе жоро жарадысы, анан ошол берип бериптир. Эми сиз аркылуу өтүп аткан да. Мен аркылуу өтпөйт. Мага мен сизге канча жолу чалдым, албадыңыз эмне? Арыз таштасаң. Мен карап көрөм дагы, жайытка текшерүү болсо, жайытка жөнөтүп коем. Бар жайытты бүтүрдү. Калган жок. Мен сизге чалдым канча жолу. Эмнеге албайсыздар? Жооп бериш керек да. Алды, Гүлнара мен чалдым. Канча жолу чалдым, жооп берген жоксуздар. Мен үйүңүзгө барып эле сүйлөшүп, кандай болгон правиласын сурайын дедим эле. Правиласын ошондой. Жайыт комитетин тактаган. Неге мен укамда жайыт комитети. Келишими турса? Саламатсыздарбы, жакшысыздар? Алар келишим түзбөсүн. Макул, рахмат сиздерге. 2014 жаздым дедиңиз, 12-жылы сүйлөп койсоңуз эжеке. Бул эже дагы 2012 жылы жер мамлекет тарабынан акысыз жер алууга арыз жазган. Ушул күнгө чейин арызы карала элек, жер бериле элек. Күйөөңүз өтүп кеткен, кайсы жылы? Өзүңүздү мындай тааныштырып айтып өтүп кетсеңиз эжеке. Жок, жакшы болот эле. Фамилия, аты жөнүңүздү, жүзүңүз көрсөтүлбөйт. Кайсы жердин тургуну болосуз? Келечек кварталы. Азыр апамдыкыда тамкада турам. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. 3 балаңыз бар. Күйөөңүз кайсы жылы өтүп кеткен? 2012-2013 өтүп кеткен. 2012-2013 өтүп кеткен. Мать одиночка, балдарын өзү багып жатат. Мэрия тарабынан кандай күн помощторду алып атасыздарбы? Берилет? Берилет. Берилет.
соцсайттардан пособие алып атасыз. Атасы өлгөнүгү тууралуу кагаз алып баргансыздар, туурабы? Ошону эле алам. Ошолду. Ошол эле. Мэрия тараптан күн помощтор келсе бир берилеби? Уун Берилип атабы? Жакында алдыңызбы? Мына 10 күн 15 күн мурда бизге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ата-энесинен эрте ажыраган балдарыбызга май, un ошолор берилди. Ошол азыр кайра арыз жазгансыз, ошону эмне болду? Ошону дайын билип кетейин деп очурдум турабы. 1442 очуртта турган борчум. Мен 4 жыл мурун келип көргөндө ошондой турган. Ошонун баасы келип текшерип кетейин. Макул эже, рахмат. Мына урматтуу элим, бул эженин көйгөйлүү маселесин уксак, күйөө өткөн 2012-жылы. Өткөн, бирок ушул күнгө чейин пособие албай келет экенсиз. 2-3 жыл алдым. 2-3 жыл алдыңыз, анан сиз Москвага кеткенден кийин сенин тапкан кирешеңден ашып кетет экен, балдарга пособие төлөнбөйт деп төлөнбөйт экен, документти тапшырды кайра. Сизден эч ким эме кылбайт. Мага пособие берилбейт. Соцпомощь берилет. Помощь эле аласыз. Атасы өлгөн майнча одиночка тууралуу. Сизге биринчиден атасы өлгөн болсо үй дагы берилиш керек эле да? Жок, үй алган жокмун. Үй алган жок. Турам. Ата-энеңиздин үйдө 3 балаңыз менен. Эң чоң балаңыз канча жашта? Эң чоң балам 2004. 2018. 18 жашта экен да? Анан экинчи кызым 2006. 9-класс. Кичинекейим 2011. 2011. Кайсы мектептерде окуйт? Ошо чоң балаңыз? Атам жакта Самаркандыкта мектептерде окуйт. Ошол учетубуз бул жакта. Учетубуз бул жакта, Баткен шаарында, Келечек кварталында. Ошол студент балаңызга атасы өлгөн кара кагазы бар да? Кара кагаз бар, жанында. Ошол боюнча мамлекет контрагынан жардам берилиш керек да, жардам берилет о? Балам быйыл эми мектепте 11-дө бүтөт. Быйыл Кудай калса буюрсаң ошол бюджетке тапшырабыз деген. Кудай буюрса. Макул эже, рахмат. Рахмат сиздерге чоң. Пособие сизге пособие алышыңызга жардам беребиз. Жок дегенде 5-класс, 9-класс кызыңыз мамлекет тарабынан акча алганга акысы бар. Акысыз жер алганга да акысы бар. Сиздин акыңыз бар. Жардам беребиз, Кудай буюрса. Рахмат, жакшы. Саламатсызбы? Меңдезир Апызыч. Мен атым Батма. Саламатсызбы? Мен эме боюнча Жомарт мектепке жалып түштү эле да. Ата-энелерден кайрылуу түшкөн. Ичиндеги тамак аштар кандай даярдалган көрүп бериңиздер дегенден кирдик. Кол көтөрүүлөр болду. Кампа башчысы аты жөнүн унутуп калдым. Кампа башчысы? Кампа башчысы камераны сындырды, экинчи камераны. Кол салгандар да камерага түштү. Мектеп директору да ошо качып кеткен. Жооп бериш керек эле. Анан ошол жерде бир ата-энелер дагы, ошол жердин жашоочулары дагы кайрылды эле. Ошол жерде Жомарт Өкөнбаев атындагы орто мектебинде 2,5-3 миң бала окуйт да. Ошол Жомарт мектептин айланасында эме курулуп атат экен. Ошка компаниясынын антеннасы, радиациялуу антеннасы. Ошонун элге 5G курулат. 5G болсо. Ошон 5G. Ошону сиз уруксат бердиңизби же Гароно уруксат берди, ким уруксат берди? Ошону элге пайдасы барбы, зыяны барбы, кандай, канча зыян? Ол өтө зыян бирок. Ал боюнча ким уруксат берди? Уруксат жок эле. Уруксат жок, аны такташ керек экен, мурда берилсе. Азыр жок. Жакында берилди. Жакында берилди деп уже куруп, краскалап көзөмөлдөшүңүздөр керек да сиздер. Жок, Гароно сурадым вопрос. Гароно дагы азыр биринчи мэрия уруксат берет, анан Гароно берет экен да. Комиссияда мэрия уруксат берди деп куруучулар айтты. Ошканын комиссияда кирсе караш керек да, бул учетта. Анан тактайсыз да? Ал макул, аны тактасаңыздар дагы. Экинчи суроом. Өткөндө 21 февралда Владимир Ильич Ленин мектебинде айланасында бир үй мектептин огороддук жакка каратып эмен ачкан. Аны тактаган. Кандай чара көрүлдү? Жаш балдарыбыз өтө антисанитария да ошол жерде. Сиздер өзүңүздөр дагы күбө болдуңуздар. Кандай чара көрүлдү? Мындай экен да.
ал жер мектептин өзү генпланда караганда мектеп өзү ошо коргоңго кирип турат экен. Анан чыгарып койбойсуздарбы? Тоспойсуздарбы? Ошол магазинге жаппай өтпөй турган кылып тосуп албайсыздарбы? Айланасын төсүңүздөр. Анда ал ээлеп алат да, бул менин жеримде ээлеп алат да. Ал текшерилген. Ал мисалы мен үйүмө бирөө магазин мен тарапка карап ачып алган акысы жок да. Батма, наоборот айттым, ал кайтып анын мындай да мектептин генпланына чийилгенден мектептин генплан алга барбайт да. Ооба. Планы мыйзам бузган да ал. Жок, ал огород өзүнүкү. Огород өзүнүкү, бирок мектептин огородуна каратып магазин ачып алып атпайбы? Ап келип сүйлөшкүлө. Кытайский сатып. Келсек болобу? Келип сүйлөшкүлө. Анан жанагы эже дагы сизге жолугун чакырсак. Жанагы эже дагы эжени да киргизип койсоңуздар. Бун мишанын суроосу бар экен да. Суроосу приемный убагында келет да карындашым. 3-чү күнү келет, собственный вопрос. 3-чү күнү. Ой тийинип турат, ой каласа. Сатылышта байланышалы. Учуруңуздарды. Биз азыр чыктык, 25 миң, 20 миң болду. Макул. Акрам чакырда кабинетке кирип отуруп сүйлөшкөнчү, эмнеге тапкан. Эже бузага неге кетасыз дейт? Мен ажатканага кирем. Киришим керек. Ажаткана курулуп атат, мен көргөн курулуп бүткөн. Мен киришим керек. Же укугум жокпу киргенге? Ооба. Сен наракка туруп тур. Эмне нар жакка турам? Менде бомба барбы же, эмне? Бомба барбы? Текшер мен. Эмнеге киргизе албайсыңар? Киргизбейсиңер бизди. Туалетке киргенге дагы укугум жокпу мен? Жок, регистрация кылсып, пожалуйста. Кыл. Регистрация кыл. Ооба. Жүрүң Батмажа. Регистрация кылып коюң Батмажа. Макул, азыр мен качкан жерим жок. Макул дейм, азыр чыгып регистрация кылам. Мына көрүңүздөр, бул жерде өздөрүнө ыңгайлуу туалет курулган. Ушундай туалет Баткен шаарынын айланасына да курулса жакшы болот эле да. Эл үчүн курулса. Пасов столго келген парктын ичинде туалет жок. Баткен шаарына келген конокторго туалет, ушундай туалет жок. Мэриянын ичинде жакшынакай туалет курулган. Ысык суу, муздак суулар менен Аристон жакта. Жол болду я бакмакан. Токтобаев. Прокуратурада? Районда жалобасы. Ертең келсе дагы күтөбүз да. Мен Батма. Сизди мына мэр жооп берет дедилер да, мен мэрге суроолорду берсем, Акрамга жолуккула ошол берет деди. Сиз канчада бошойсуз? Каяктасыз? Неге каяктасыз? Мен иш менен. Кайсы иш менен жүрөсүз? Канчада келесиз мэрияга? Билбейм, сүйлөбөй турган жердемин, анан сүйлө. Неге сүйлөбөй турган? Кандай жердесиз? Жок, элдин мэрияда иштегениңиз. Мен азыр телефон даже кармага деди, мен баягы стадиондо. Ошондой приказ берген ким? Телефон карматпаган. Эмне үчүн? Телефондагы кармаба деди дейсиз да? Бир жерден анан айтам. Прокуратурадасызбы? Ошол жерге барайлы. Прокуратурадамын. Кайсы? Районойдобу, областнойдобу? Мен ошол жерге барайын дейм, макул. Жок, нете айтсаң? Жок, азыр келет деп сизди келет деген отурат да, мынабы күтөмчү. Владимир Ильич Ленин мектебини билесиз, өткөндө 21 февралда чагылдырганбыз, туурабы? Ал
Магазин боюнча. Жанагы мектеп дуал жактагы. Ошол боюнча кандай чара көрүлдү сиздер тараптан? Мыйзамдуу анын ачканы? Анан мыйзамга баш ийбей табыл. Анан эмнеге штрафты салбайсыздарбы? Же балдарды уулаган менен ишиңиздер жокпу? Анан жанагы Жомарт мектеп атындагы мектепте Ошка компаниясынын радиациялуу көрдү. Тоготпогону да, бул өчүрүп салды. Прокуратурада болсо дагы. Матуэлим, азыр биз Баткен шаарындагы мэриясында турабыз. Ошол Жомарт мектебинде анчана курулган боюнча эч кандай жооп, канааттандырарлык жооп ала албадык. Ошого жоопту Акрам дегенди өзү мэр айтты. Телефондо дагы сүйлөшүптүк, сиздер дагы көп болдуңуздар. Эч кандай жооп берген жок. Өчүрүп салды, тоготпой. Азыр ошол билим берүү тармагы Гаранонун башчысы Ахматов Абдиллагайга барсак, ошол дагы уруксат берген үчүн анан курулган, анда күбө болуңуздар.